Өкүнүү. Акыры жайкы лагерден да келдик. Автобус балдар үйүнүн алдына токтоду. Бизди тарбиячы Райфа эжей каршы алды. Саламатсызбы эжей, деп кубана күлмүңдөп амандаштым. Бирок ал мени көргөнүнө эч кубанган жок. Амандашпады да. Жүзүнүн ачууланганы байкалып турат. Анын түрүнөн бир нерсе болгонун сездим. Жакшы ол көрүнбөй эле кой, оңбогон, деди Райфа эжей мени көзү менен атып. Эч нерсе түшүнбөй калдым. Райфа эжей неге мени менен мындай сүйлөшүп жатат? Эмне болду эжей? Деп акырын гана сурадым. Менин сөздөрүм аны андан бетер ачуулантты. Эч нерсе болбогондой түр көрсөтпө, оңбогон. Узун тилиңе ээ боло албасаң, мен кыскартып беремин. Мен эмне депмин? Бул актануум Райфа эжейди дагы жиндендире баштады. Жаныбызга балдар жыйнала түштү. Алар аралашууга ашыкпады. Болуп жаткан нерсеге байкоо салып турушту. Бирөөлөр кызыгып карап, бирөөлөрдөн мага жандар ачып турат. Адатта балдар үйүндө бир нерсе боло калса, баары ошону көрүү үчүн жыйнала калышат. Кийин ал жерде болбогон адамдарга кызыктуу кылып айтып беришет. Тарбиячы мени колумдан кармап алды. Жетимди баксаң оозу мурдуң кан болот, малды баксаң оозу мурдуң май болот, деп эл бекер айтпаган, деп ызырынды. Мына кичинекей, алсыз бала эч күнөөсүз мени бүткүл айылга уят кылды. Райфа эжей кыйкырганынан кан басымы көтөрүлүп, кыпкызыл болуп кетти. Азыр адамдардын көзүнө көрүнүүдөн качып калдым. Кайда барсам да мага жактырбай карайт. Эмне дээримди билбей, уккандарыма таң калып турам. Райфа эжей капсынан мага неге асылып калды? Эсиме түшүргүм келди. Бирок анын алдында эч күнөөм жок сыяктуу. Акыры айттым, ов. Сиз мени бирөө менен чаташтырып турат окшойсуз. Жап оозуңду карга. Тарбиячы колумдан андан бетер катуу кысты. Болбосо бети башыңды жарамын. Ачуудан көтөрүлүп кеткен тарбиячынын сөздөрүнө бир нерсе деп жооп берүүнүн өзү кооптуу болуп турат. Эсимде, ал менин түндө талаадан кеч келген бир досумду катуу уруп таштаган эле. Бетине муш менен урду. Ал болсо көзүнүн асты көгөрүп, башын көтөрүүгө уялып, көп убакыт жүрдү. Эгер Райфа эжейдин каарылуу колуна илинсең, жөндөн жөн кете албайсың. Тарбиячы түкүрүгүн чачырата ары карай сүйлөдү. Айтчы гана, мен балдар үйүнүн буюмдарын үйүмө качан ташыдым? Качан көрдүң? Силердин кашык идиштериңердин мага эмне кереги бар? Мен эмне силердин жаздык, жамынчы чачыктарыңарды уурдап алдымбы? Неге үндөбөйсүң? Мал, кана жооп бер. Райфа эжей кене сыяктуу жабышып алды. Анын чаңкылдаган үнүнөн кулагым чыңылдап, титиреп кеттим. Капыстан муунум бошоп кетти. Көзүмдөн жаш буурчактай атылды. Ошол убакта ал көз жаштарым бетимде күйдүрүп жатты. Сиз тууралуу мен андай сөздөрдү айткан жокмун. Бар күчүмдү жыйнап, булугуп сүйлөдүм. Карасаң муну, өзүнүн күнөөсүн моюнга алгысы келбейт. Бүткүл айыл мени күнөөлөдү. Ильястын оозун жап, көп сүйлөбөсүн, деди кээ бирөөлөр. Бул сенин ишиң, сенин. Биздин үйгө картошка казууга келгениңде сен сагызган сыяктуу баарын көрүп алдың. Эмне? Өзүңдү текшерүүчү сезесиңби? Баарын көргөн экенсиң, Эми менин өмүрүмдү казып жүрөсүңбү? Жол бербеймин. Эң алды менен өзүңдү жөндөп ал. Райфа эжей бар күчү менен мени түртүп жиберди. Мен жерге кулап түштүм. Колум бутум сыйрылып канап кетти. Сенин бул жамандыгыңды эч унутпаймын. Али өкүрүп, ачуу жашың менен ыйлайсың. Өкүнөсүң. Райфа эжей ошону айтты да балдар үйүнө кирип кетти. Дем алып келген бактылуу кезим көз алдымда дароо учуп жок болду. Маанайым катуу чөктү. Мындай сөздөрдү качан айтканымды эсиме түшүргүм келди, бирок андай нерсе эсимде жок. Мындай уайымдан мен арийне түндө уктай албадым. Алаканым менен тиземдеги жараалар гана сыздабады. Жаным да кошо ооруп жатты. Эч качан Райфа эжей тууралуу жаман айткан эмес элем.
Тескерисинче ага жардамдашууга тырышат элем. Көктөмдө балдар менен бирге картошка эгип берет элек. Күздө казып, жыйнап беребиз. Денебиз, бейлибиз ооруса да аны эч кимге айтпайт элек. Кышта эшиктен алдынын каарын көрөдүк, малдарын карадык, дарыядан челектер менен сууап келдик. Бул тууралуу эч ким билбейт. Анын жумуштарын жасоодон баш тартсаң, ал кишинин жообу даяр. Анда сага жаңы кийимдер жок, оозуңду да ачуучу болбо. Биз үчүн жаңы кийимдерди кампадан тарбиячыбыз гана алууга болот. Анын талаптарын аткарбасаң, андан кийин жыртык жаман кийимдер менен жүрөсүң. Башка балдарда да жаңы шым, ак көйнөк, а сен эски үскө кийимдер менен жүрөсүң. Райфа эжейди укпоо үчүн өзүңө өзүң жоо болушуң керек. Биздин тайпада андайлар жок. Ошол күндөн баштап мага болгон Райфа эжейдин мамилеси өзгөрдү. Амандашсаң жооп бербейт. Мени көрсө болду, өңү түсү өзгөрүп кетет. Тайпанын тарбиячысына көп суроолор коюлат. Бирок Райфа эжей мени көрбөгөн, тааныбагандай мамиле кылат. Бирде жаңы кийимдерди бере тургандыгын уктук. Бардыгы жаңыларды алып жатканда мен кур кол калбашым үчүн тарбиячыга келдим. Балдарга жаңы бут кийим берилет деп жатышат. Райфа эжей, мага да аласызбы? Мен 40-чы өлчөм кийемин, деп сыпайы сүйлөдүм. Райфа эжей мага жийиркеничтүү мыскыл менен карады. А мен бут кийимдерди качан эле алып койгонмун? Сага жетпей калды. Анын сөзүнөн кызыгып калдым. Ошондой да болобу? Баарына бар, мага жокпу? Тарбиячыга эч нерсе болбогондой, тескерисинче анын өңү балбыл жанып, менин бул абалыма табасы канып турат. Билбеймин, сени унутуп калыпмын. Бул сөздөрдү өзгөчө рахат менен айтты. Эски ботинкең менен жүрүп тур. Макулбу? Тайтак бутуң жуунуп кетпейт. Айланды да мени эми көргүсү келбегенин билдирип, жумуш бөлмөсүнө карай кетти. Ошондон кийин да Райфа эжей мага ачууланганын койбоду. Саламдашпады. Кийимдин эң акыркы калгандарын берди. Калган кийимдерден эч нерсе тандай албайсың да, тийгенин аласың. Бут кийим 2-3 өлчөм, костюм менен көйнөк тескерисинче өтө тар. Бул ошол кишинин каалоосу боюнча ошондой болду. Мен ошондой абалда жүрүп, башка балдардын алдында ыңгайсыз жагдайда калып жүрдүм. Эжей, бул мага тар го, деп тарбиячыга айтып көрдүм. Ал болсо бурк этип оозго берди. Мамлекет силерди бекер кийиндирет, а силер анын кадырын билбейсиңер. Рахмат айткыла. Өзүңөр акча табууну үйрөнгөндө боюңарга чак кийимдерди сатып аласыңар. Жок дегенде, жеңи узундары барбы? Мүмкүн бар чыгар. Мына бул эми шумдук го. Эй, сен мынтип эркелей бербе. Алсаң ал, албасаң кет. Кандай талашып турасың? Жылаңач жүрбөйсүң го. Билсеңиздер, жан дүйнөмдө кандай жаман абалды кечирип жатам. Менин адамдыкарым төмөндөтүлүп, уяттан жердин астына түшүп кетээрдей болдум. Эмнеге мындай кыласыз, Райфа эжей? Мен күнөө эле эмесмин. Лагерден келген ошол күндөн баштап менин азапка толуу күндөрүм башталды. Мектепти бүтөөрүмдө Райфа эжей камкордугун дагы көрсөттү. Университетке тапшыруу үчүн мүнөздөмө зарыл болду. Аны тарбиячы жазат. Ошол кезде ал өзүнүн ачуу ызаасына дагы эрк берип, эмне жазгысы келсе ошону жазды. Мындай мүнөздөмө менен университет түгүл, колледжге да жакындатпасы анык. Эсимде. Ошол кезде класс жетекчимден дагы бир мүнөздөмөнү сурадым. Ошол мүнөздөмө менен жогорку окуу жайына орноштум. Райфа эжейдин ошол бир кара ниеттүү мүнөздөмөсүн али күнчө өзүмдө сактап жүрөм. Ал мүнөздөмөдө мындай жазылган. Ильяс Мухамедов өтө оор адам. Балдар үйүндөгү алгачкы күндөн баштап эле көпчүлүктөн өзүн оолак кармоого тырышты. Көчөдө жалгыз өзү көп кыдырат. Корс, кыңыр, куу, кекчил,
Өзү тууралуу ою өтө жогору. Чоңду да, кичүүнү да сыйлабайт. Ага көп ишенүүнүн кажети жок. Адамдарды өтө тез алдайт. Түз жоопту кээде классташтарын ыңгайсыз жагдайга калтырат. Балдардын арасында чырлуу окуяларды көп уюштурат. Кимдир бирөөгө жардам көрсөтө турган болсо, кийин аны милдет кылат. Мугалимдер менен балдардын арасында көптөгөн түшүнбөстүктөрдүн жаралышына себепчи болот. Ильястын туура жолго түшүүсү үчүн эмнелер гана жасалбады. Үй бүлөсүнөн алган жаман тарбияны эми түзөтүүнүн эч кандай жолу жок. Жалпы алганда Ильясты өтө татаал мүнөздүү, тарбиясыз бала деп эсептөөгө болот. Келечекте коомго мындай адамдан бир пайда болот дегенге ишенбеймин. Тарбиячы Райфа Төлөбаева. Андан бери бир топ жылдар өттү. Балдар үйүндөгү ошол замандаштарым улгайып, бардыгы өздөрүнүн жеке өмүрлөрүн сүрүүдө. Мен университетти аяктап, борбордо кызмат кылам. Кээ бир эстеликтер кандай ачуу, кермек болсо да, ошол кездерди баары бир сагынамын. Айрыкча ачык жүздүү, кең пейилдүү тайпадагы балдарды, алар менен бирге көргөн кубанычты, кайгылуу күндөрдү эстеймин. Балдар үйүнүн балдары көп жылдан соң айылда жолугушууну уюштурдук. Турмуштан өз ордуларын тапкан, бири-бирине жакын 20 адам жыйналды. Мугалимдер менен мурунку тарбиячыларды да чакырдык. Жакшылап туруп дасторкон жайдык. Биз балдар үйүндөгү түрдүү кызыктуу окуяларды айтып күлүп, өзүбүздүн жаңылыктарыбыз менен жетишкендиктерибизди айтып отурдук. Дасторкон башында убакыт кандай тез өтөт десең, кечке жакын жаныма Рамиль келип отурду. Бир аз кызып алган. Ильяс ага, сени бир мүнөткө мүмкүнбү? Деп сыртка чакырды. Биз аны менен бир бөлмөдө жашаганбыз. Олимпиадалар менен түрдүү жарыштардан дайыма биринчи орун алат элек. Балдар үйүнөн кийин бир кесиптик техникалык училищега тапшырып, аны аяктаган соң туулган айылына келген. Мен чыктым. Ага, мен сага бир нерсе айтуум керек. Рамиль эмнеден баштаарын билбей турду да, сөздөрүн даярдай баштады. Кандай болгон болсо, ошондой айта бер. Сенин алдыңда өзүмдү абдан күнөөлүү сезем. Койчу, эмне деп турасың? Сен мага эч кандай жамандык жасабадың. Болгон, бир нерсе болгон. Бирок сен ал тууралуу билбейсиң. Рамиль кызарып кетти. Менин бул кылыгым өмүр бою тынчымды алып бүттү. Али күнгө чейин өкүнөмүн. Бүгүн сенин кечиримиңди албасам, мындан кийинки убакытта тынчыктай албайм. Сен эмне деп турасың, Рамиль? Түшүнбөй жатам. Биздин айылдагы жалгыз бал челекчи Гусман ага, эсиңдеби? Ооба. Бир күнү биздин тайпадагы Мурат экөөбүз ошол кишиге бардык. Бал жегибиз келди. Өзүң билесиң. Бал челекчиде бал көп болот. Балдар үйүнөн балды көрбөйсүң. Анан кандай болду? Бал жейдиңерби? Андан да жейбегенибиз жакшы эле. Рамиль бир аз үндөбөй туруп калды. Андан соң терең күрсүндү да, ары карай сөзүн улады. Гусман ага биздин эмне үчүн келгенибизди билсе да, балын алдыбызга коюуга ашыкпады. Тиричилигибиз, окуубуз, балдар үйү жөнүндө сурады. Райфа эжей балдарга кол көтөрөт дейт го. Чынбы? Кандай болгонун жакшылап айтып берсеңер, бал беремин, деп кызыктырды. Рамиль дагы оор күрсүндү. Силер эмне айттыңар? Балдан баш тарта албадык. Кандай болсо ошону айтып бердик. Анын эмнесин жашырабыз? Бардыгы чын болгон эле го. Ар бир туура эмес ишибиз үчүн башыбызга бир топ ачкычтардын тобу менен ураарын айттык. Үйүндө жумуш жасатаарын айттык. Андан кийин Гусман ага бизди үйүнө чакырды. Аялы чай коюп берди. Дасторкондо турган, жыты аңкыган балды көрүп, көзүбүз жанды. Гусман ага ары карай сурап жатты. Райфа эжей кандай? Жакшы жашайбы? Үйүндө баары сонун чыгар. Уяга сурабаңыз. Эгер өз көзүңүз менен көрсөңүз, башыңыз айланат эле. Ал үйдө эмнелер гана жок дейсиз. Буюмдарынын баардыгы негизи балдар үйүнөн.
Идиштер, парда, вазалар, жаздыктардын тышы баары биздики дедим мен. Аны сен кайдан билесиң? Мүмкүн тарбиячы аны дүкөндөн сатып алган шаар, деп бал чүлекчү Райфа эжеге жан тарта кетти. Айтканымды кандай далилдөөнү билбедим. Эгер Гусман ага баарын Райфа эжеге айтып койсочу, анда бүттүм. Кыйын жагдайдан бир нерсе кылып чыгып кетүүм керек болду. Ал тууралуу Ильяс жакшы билет. Ал баарын өз көзү менен көргөн, деп кандай калп айтып жатканымды өзүм да байкабай калдым. Өтүнөмүн, мен айтты деп айтпаңызчы, деп жалындым. Райфа эжейдин ургандары мени абдан коркутуп баштады. А сен бизден чоңсуң, сага тийишпейт деп ойлодум. Мына сага капыстан ачылган сырдан таң калып турам. Рамиль, мен үчүн дайыма үлгү болчу, эми андан мындай сөздөрдү угуу ким ойлонгон? Кечирчи мени ага. Рамиль күнөөлүү сезинип, көзүн менден ала качты. Таттуу балдын мен үчүн ошондой ачуу болорун билген жокмун. Ошол убакытта дал жаныбыздан бирөөнүн терең күрсүнгөнү угулду. Жалт карадык. Жакын жерде Райфа эжей турат. Азыр эми сыйда. Бизди көрүп ал артка карай бир нече кадам басып, бир жыгачка сүйөнүп туруп калды. Атамдын куру. Ильяс, эмне болуп жүрөт сага? Деп Али эжем жанымды коёр эмес. Эч нерсе. Неге сен менден дайыма качып жүрөсүң? Суроо берсем укпагандай түр көрсөтөсүң? Алиянын сөздөрүнө эмне деп жооп береримди билбедим. Ооба, себеп бар. Бирок аны айткым келбейт. Алия эжем биз үчүн азыр апабыз да, атабыз да. Анын болгону кандай жакшы. Балдар үйүндө ал бизди дайыма коргоп жүрөт. Бирок балдардын ичинде Алиядан мыктылар да бар. Эгер кийинки кезде мага эмне болгонун айта турган болсом, ал катуу санаага батат. Ага жан дүйнөмдүн кыйынчылыктарын билдиргим келбейт. Ошондуктан акырын гана оң жак кулагымды жаап коемун. Жашырамын. Билемин, Алия баарын акырына чейин билип алгысы келет. Тезирээк анын жанынан кетип калышым керек. Жарайт, шашылып турам. Ыржаттоом керек, дедим да бөлмөмө тез жүгүрүп кеттим. Ошол күндө эсиме түшүрсөм, капыстан жаман болуп кетемин. Ошону ойлоп, түнү бою уйку көрбөймүн. Эжимен жашырсам да, сиздерге баары кандай болгонун айтып беремин. Биздин балдар үйүндө Даян деген баланын баарын билесиңер. Андан баардыгы коркот, анткени ал атаман. Ошо матчылардын баары анын жанында Даян ага, деп айланчыктап жүрөт. Балдар үйүндө Даян өзүнө өзү кожоюн. Анын айткандарын коркук балдар аткарып жүрөт. Бирөө анын кийимин жууйт, бирөө өзүнүн тамагынын жарымын берет, кээ бирөөлөр анын тапшырмасы менен айылга уурулукка кетет. Мага да Даяндан бир аз тапшырмалар берилген. Балдар үйүнө келгенден кийин мен көп ооруй турган болдум. Балким сарсанаадан уламго. Бетимдин, денемдин тээрилери катуу кургап, кубарып кетти. Ар түрдүү кремдерди сүйкөп көрдүм, бирок эч кандай көмөк болбоду. Балдар үйүнүн балдарын Даян өз аттары менен атабай, мазактай турган лакап аттар менен атайт. Мен көп убакыт лакап атсыз жүрдүм. Сенин атың ким? Деп далисте кездешкен кезибизди сурады. Ильяс. Эч кандай мааниси жок. Бул атыңды унут эми. Азыр сага башка ат коебуз. Ал мага баштан аяк карады. Анын көздөрү колумдун тартылган терисине түштү. Сен эмне, өлө турган адамсыңбы? Бетиңе, колуңа эмне болгон? Билбеймин. Мени жерге урган суроодон соң өзүмө келе албадым. Коргонууга өттүм. Өзүм да таң каламын. Мурунан да эмес эле ушул жерге келгенимде башталды. Даян күлүп жиберди. Алакандарын чаап, бир чоң жаңылык ачкандай баардыгына угуза кыйкыра баштады. Таптым. Бүгүндөн баштап сенин атың корготулган балык. Уктуңбу? Корготулган балык.
Уяттан жерден тешигине кирип кете жаздадым. Даян болсо бар үнү менен кыйкырып баратат. Кургатылган балык. Жанына бир нече бала жыйнала калды. Ал эки жүздүүлөргө бул кошумча болду. Тиштерин ырсыйтып, бири-бири менен жарыша мага күлүп мазактап жатышты. Мына сага Даян, бул башың кандай, лакапатты тапкан экенсиң. Арасында эң кичүүсүнө чейин келип, чынагы менен түртүп. Карагыла, чынында кургатылган балык сыяктуу. Ушулар жарашып турат, деди. Даян мага ушинтип лакапат ойлоп тапты. Мени ушундай мазактап жатканда, аларга маани бербөөгө тырышып, укпагандай төр көрсөтүп, башка жака карай бердим. Даянга таарынычым карагазандай эле. Сенин бардык карасанатайлыгың өзүңө бумеранг болуп айланып келсин, деп тиледим. Бир жолу менен бир тайпадагы Дима өзүнүн бөлмөсүнө чакырды. Анда бизден башка эч ким жок эле. Кызыктуу бир нерсе айтайын десе керек. Бул жерде эч ким жок, ээн эркин сүйлөшүүгө болот, деп аңгемени баштады. Бул тууралуу балдар үйүндө эч кимге айтпаймын. Саткындар көп. Ар жерде тыңдап шимшилеп жүрүшөт. Дароо айтып барууга шай. Ишенимдүү адамдар жокко эсе. Сага карап, Ильяс, дурус адам окшойсуң. Сени менен сүйлөшүүнү чечтим. Маңдайыңда жазылып турат. Сен туруктуу инсансың. Сага ишенүүгө болот. Дима бардык жан дили менен күлмөңдөп, өзүнүн мени менен сүйлөшкүсү келээрин билдирди. Мындай сөздөрдөн кийин көңүлүм көтөрүлүп, жаным жадырап кетти. Керемет. Ал мени туруктуу инсан деди. Мүмкүн чынында да ошондой чыгар, деп ичимден кубанып калдым. Балким Дима кимдин ким экенин билет чыгар. Рахмат, сен да дурус адамга окшойсуң, дедим мен да. Андай болсо, сен менен эч нерсе жашырбай сүйлөшө берүүгө болобу? Диманын жүзү оолуттуу боло түштү. Ооба, бирок бул тууралуу эч ким билбеши керек. Жарайбы? Деп баса белгиледи. Нан кармап беремин. Жарайт. Дима айланасын дагы да бир абайлап карап алды. Ильяс, кандай ойлойсуң? Балдар үйүндө ким эң күчтүү? Билбеймин. Кандайча билбейсиң? Деп таң калгандан мага көзүн бакырайтты. Даянагачы? Анын эң мыкты экенин сен билбейсиңби? Даяндын атын укканымда өзүмдү ыңгайсыз сезип кеттим. Аны урматтап ага деп турат. Ким болсо ал болсун, бирок Даян эмес, дедим мен. Ал сыздарды ренжитет, баарын мазактап, келейт, тамактарын тартып алат. Андай адам кандайча мыкты болот? Өзүнөн чоңдордон корксо керек, деп ачуу менен эмне ойлонгонумду айтып жибердим. Дима таң калгандан оозу ачылып туруп калды. Билбейм, Ильяс. Эмне десең да Даян ага баарынан күчтүүрөөк. Сен муну эми эч кимге айтпа. Антпесе ага айтып барат. Анан сага да, мага да кыйын болот. Анын эскертүүсү мага андан бетер ишеним берди. Ал абдан эсирип кеткен. Бирөө жарымды ыйлатпаса тура албайт. Ар дайым кычастанып турат. Сенин аны менен бир бөлмөдө турбаганың жакшы болгон экен. Антпесе күн көрсөтпөйт эле. Мен токтой албадым. Сүйлөй бердим. Ал чынында да ошондой. Эч кимге айта албай кысылып жүрөт элем. Диманын болгону жакшы болду. Ага ишенүүгө боло тургандай. Эми өз ойлорум менен Дима менен гана бөлүшөм. Мен сүйлөп бүткөнчө Дима үнсүз башын ийкеп турду. Бирок бир ооз сүйлөбөдү. Жок да, ооба да деген жок. Бирок менин оюма кошула турганы белгилүү болду. Бирок айылдын кыздары Даянга көз кырын салат. Дима балдар үйүнүн атаманы менен сыймыктанып койду. Алар катты Даян эмес, башка бирөө жазганын билсе, ага карап да коймок эмес. Ал акмакко бир сөздү 3 ката менен жазат. Ошондуктан да катты жакшы окуган балдарга жаздыртат. Мүмкүн эмес, Даян андай сабатсыз эмес чыгар. Билбейсиңби? Каталары жайнап жүрөт. Бир жолу ал өзү жазып көргөн экен. Урматтуу сүйгөн кызым,
деп жаза баштаганда айласыз күлүп жиберген элем. Ошол убакта дүңкүлдөгөн добуш чыгып, шифонердин эшиги ачылып, анын ар жагынан өңү түнөрүп кеткен Даян атып чыкты. Жүрөгүм токтоп кала жаздады. Бүттүм. Ачуулуу атаман мага муштумун түйө жүгүрдү. Өлтүрөмүн. Кургатылган балык, өлтүрөмүн. Мен тууралуу эмне айтарыңды билип алдым. Муштум менен бир урганда көзүмдөн от чыга түштү. Бетимди колум менен жаба койдум. Көзүмдүн астын көгөртпөөнүн амалы го. Карасаң бокмурун оозун ача турган болуп калыптыр го. Мен бесабатсыз. Мурун соңку эч кимден мындай сөз угуп көргөн эмесмин. Оозуңа ээ боло албайсыңбы? Мен сага анда. Катуу тепкиден бөйрөгүм ачышып кетти. Андан кийин дагы да. Даян тууралуу ошондой ойлойсуңбу? Сенин оюңча Даян ошондой экен го? Ал мени өзү абдан чарчаганга уруп сокту. Денем ооруганынан бутума турууга болбой калды. Андан кийин тамеки жыттанган манжалары менен жакамдан алды. Эмне? Өлгүң келдиби? Даян мага жеп жиберчүдөй карап турду. Ошол убакытта аркамдан катуу тээп жиберди. Ал Дима болчу. Мындан кийин Даян ага тууралуу дагы бир нерсе айтып көр, деп кыйкырды ал. Кандай ыңгайсыз жагдайда калганымды билдим. Капканга түшүп калдым. Эми андан чыгуу да оңой эмес. Каным башыма тепти. Атаман азыр бардык ачуусун чыгарбаса тынчтанбайт. Бирок мага кандай кыйын болсо да ыйлабаганга тырыштым. Көтөрчү гана мына өлүмтүктү. Даян өзүнүн койругуна буйрук берди. Ал болсо мени көтөрүп тургузгусу келди, бирок колунан келбеди. Уктуңбу? Бүгүндөн баштап сен өлүксүң, кутула албайсың, деп Даян бөлмөнүн ичинде тиги бурчтан бул бурчка басып жүрдү. Капыстан ал бир нерсени байкады да тез жетип келди. Муну кайдан алдың? Деп курумду көрсөттү. Бул менин атамдыкы. Өлөрүнүн алдында мага белек кылган. Дирилдеген добушум коркконумду билдирип койду. Чеч, бүгүндөн баштап меники болот. Атамдан калган жалгыз баалуу буюмду кантип берем? Менде мындан кымбат нерсе жок эле. Курду таккан сайын атамды эсиме алчумун. Жанымда тургандай сезилчү. Анын ачык дене турпатын, мээримдүү жүзүн эсиме алчумун. Ала кой балам, белиң бекем болсун, деген эле ал мага курун берип жатып. Андан бери аз гана убакыт өтсө да, атам эми жок. А кооз, кара курун мен таштабай тагынып жүрөм. Жок, бербеймин. Курумдан кош колдоп кармап алдым. Андан биротоло айрылып калуудан корктум. Менин жообум Даянды андан бетер ызаландырды. Сенден сурабаймын дагы. Дима, тез чечип ал. Даян колдорумду артка кайрыды. Бербеймин курумду. Ал менин атамдык болчу, деп кыйылып туруп жалындым. Алар мени угуп, курду тартып албайт деп үмүттөндүм. Даян колдорумду андан бетер катуу кайрыды. Сөөктөрүм сынчудай болуп кычырап кетти. Дима ошол кезде корду чечип алды. Мына Даян ага, болду. Менин буюмумду жыргагандай Даянга сунду. Атаман кубанычын жашыра албай, колунда курду айландырып турду. Керемет. Баары бир бербеймин. Бар күчүм менен курду кармап жабышып алдым. Бирок Даян аны катуу кармап турган эле, кое бербеди. Ызаадан буул угуп, мени түртүп жиберди. Эй, чиркей, эмне эле жулкунуп атасың? Кур керекпи сага? Ооба. Ме? Азыр абдан каалап турсаң, ме? Ал колун шилтеп туруп, кур менен мени уруп жиберди. Кулагым чыңылдап кетти. Курдун темир жагы тийген экен. Башым бөлүнүп кеткендей. Денем ооруп, ачышып жатты. Адам көтөргүс азаптан эринимди тиштеп алдым. Көзүмдөн жаш мончоктой куюлду. Даян менен Дима эч нерсе болбогондой чыгып кетти. Атамдын курун алар алып кетти. Эмне кылаарымды билбей, бар үнүм менен ыйладым.
Денемдин ооруганына эмес, жанымдын ооруганына өкүрдүм. Өмүрүмдө бир да жолу атам куру менен урбаган экен мени. Даян болсо менин арымды таптады. Неге мындай алсызмын? Мектепте сабагым тууралуу мактайт. Андан бирок не пайда? Алсыз, жакшы окуган окуучу болгондо Даян сыяктуу денеси чың, экиге окуган бала болгонум жакшы эле. Өмүрүмдө биринчи жолу сабакты жакшы окуганыма өкүндүм. Ошол күнү кулагым көгөрүп кетти. Ал аз келгенсип жакшы укпай турган болдум. Эжемдин сөздөрүн араң уктум. Эжемдин көзүнө көрүнбөй качып жүрдүм. Андан бери бир нече жыл өттү. Мен туулган жериме жөнөдүм. Жолдон биздин балдар үйү жайгашкан айылдагы классташтарымдын үйүнө тие кеттим. Даян деген эсиңдеби? Аңгемеден соң классташым сурады. Аны эсиме да алгым келбейт, деп жооп бердим. Негизинен мен анын тагдыры тууралуу билемин. Аңгемени ары карай улантпадым. Бир нече жыл мурун Даяндын автобекет жакта таштанды өкөгүн аңтарып жүргөнүн көргөнмүн. Уурулук үчүн түрмөдө отуруп келген экен. Уктуңбу ага эмне болгонун? Бул суроодон соң кичине кызыктуураак болуп кетти. Эмне болду? Өткөн айда Даян өлүп калды. Кандайча? Бул жаңылыкты угуп, тезирээк эмне болгонун сурадым. Ошондой. Айылдын четиндеги кайыңдардын ичинен таап алышыптыр. Асынып алыптыр. Өзүнүн кара куруна.